Erkeklerдің кежірлігі десек, аябай көп жейм. Өзгөчө камыр тамактарды мен да. Кандай ат койсок? Сексуальный ат коюп койсок болот. Менен бүйө албайт топ турмуш жолун көрүп койгом. Анан ал күнгө алам. Эштен мурда турмуш жолум болгон, бирок анда тилим жок болчу. Ушул ырдаганыңызда өзгөчө. Аял тилинен табат деп коет. Кошсоңор аябай дамдуу болот эле. Эки колуң, эки бутуң, эки көзүң көрүп турган кезде эчтеге нааразы болбошуң керек. Кыздар бир жакшы белектер менен сүйсө керек. Мен сен өзүңдү көтөрмөлөбөсөң, сени эч ким көтөрмөлөйт. Балдарыма кыймыл калабы деп ойлойм да. Үй экен деп эле кете бергенден корком. Аял бул үйдүн куту деп бекерден айтылып калбаса керек. Достор, бүгүн бизде дагы өзгөчө сонун коногубуз бар. Бул жолку Жылдыз Тайм рубрикабыздын сүйүктүү коногу жалпыбызга белгилүү ырчы Салданат Шекенова. Саламатсызбы? Кандайсыз? Денсаулыктар жакшы? Жакшы, абдан жакшы берса. Көрүнбөй кеттиңиз. Жашын алгамды. Мындай болуп калды, бир жыл кичине эс алууда болдум окшойт өзүм. Анан быйыл кайра баштадым. Жакшы. Мисалы үчүн буйруса, жаз мезгили келди, майрам келди, 8 март буйруса. Кандай маанайлар, эмне белек күтүп жатасыз ушундан сурайлычы кичине? Белек мындай берем деп айтпайт экен да. Билбейт экенмин азыр эмне белек. Мындай тиндей дебейин деле, бирок оюмдагы белектерди алып жүрөм. Оюңузда кандай белектер? Эмгеде мен деле мисал күтөм да. Кечке эле гүл бере бербей мүмкүн керектүү нерсе берип койсо депчи. Бирок эфирден тышкары айтып өткөнсүз. Тамаша. Бирок эми мындай тиндей күтөм дегенде болбой калат окшойт. Негизи алып жүргөн белек. Жакшы. Аны негизи эле үйдө кандайсыз? Мисалы үчүн көпчүлүк эле интернет тармагынан көрүп, Салданат Шекенова үйдөн такыр тамак жасабайт окшойт деп ойлошот да. Тамак жасабайсың, үйдөгү оокаттарды көрүп калышып айтат да. Сага зачем газ плита? Сага зачем тиги тамак жасабагандан кийин деп ушунча, бирок тамак көп жасайм. Тамак жасап, мурда эфирлерге кирип жүрчүмүн. Анан азыр дагы көрөсүздөр деп ойлойм. Анан буга чейин да бир эфирде тамак жасап киришкен, бирок андай именно убакыттын тартыгына байланыштуу көп тартылган эмес да, именно жасап аткандарычы. Жакшы. Көбүнчө кандай тамактарды жасап бересиз кызыңыз, балаңызга? Алар көбүнчө эмне жейсиңер, эмне жасап берейин деп сурайм. Көбүнчө пельмен дешет. Сатып келип пельмен эле дешет. Анан бирок аралаштырып жегиле, ичким камыр жей берсеңер болбойт, боюңар өсүш керек, мынча керек деп. Мен в основном аларга овощной тамактарды бергенге аракет кылам да. Сиздики баягы туура тамактануу диета болсо керек. Жок. Көп ошонтип ойлошот, бирок мен диета кармай албайм. Мен тамакты аябай жейм. Аябай көп жейм. Өзгөчө камыр тамактарды мен да жакшы. Анан кантип бул фигура? Бул баягы адамдын генинде болот экен да. Байкем да айтат. Канча тамак жесем дагы досторум таң калат депчи. Ал да аябай арык да. Ал вообще менден да арык. Кече эле айтып аткан болчу ушинтип. Канча тамак жесем дагы семирбейсиң деп айтышат деп. Биздин өзүбүздүн генде бар окшойт. Анда достор, келиңиздер, бүгүн биз кандай салат жасайбыз, аны Салданат Шекенова айтып берсин. Накей сонун салат болду окшойт көрүнүшүнөн эле. Ооба, жакында эле 23 өтүп кетти. Биздин майрам келатат, Ооба. Бол элек да. Анан баягы мырзаларга арнап жасап коелу. Бул деген мужской каприз деп аталат. Азыр салатты барыңыздар менен биргеликте чогуу жасайбыз. Мужской каприз. Бул эми кыргызча которулушу кандай болот? Которулушу бул которуп көрсөк, эгерде которуп көрбөптүрүз, бирок каприз деген бул кежир деген сөз болуш керек да. Ошондо эркектердин кежирлиги десек, балким тарынып жебей коет. Ошон үчүн бир жакшы бир сексуальный ат коюп койсок болот. Мисалы, сиз тил жагынан көпсүз да, жакшы. Сиз эмне деп коет элеңиз? Мен эркектердин мүмкүн кандай десек, ашказаны деп койбойлу, ашказан менен сүйүшөт го. Ооба. Мырзалар ашказан менен, ал эми кыздар кулагы менен сүйөт. Негизи ушул сөзгө ишенесизби? Чынында эле кыздар кулагыбыз менен жакшы көрөбүз, мындай караганда. Азыркы жок, кулагы менен жакшы көрчү, ооба. Кулакка деле жакшы сөз керек, конечно, бирок мен оюмча
Азыр деген кыздар балким бир жакшы белектер менен сүйсө керек. Мен, например, белек менен сүйөм. Демек колуңузга берген нерсе менен сүйөт. Кулагыңызда гүлөстүргөндөн көрөптү, бирөө ошону доказать этип көргөзүш керек. Топтур айтат. Эми мен ат коеюн. Бул менин вариантым боюнча эркектердин жакшылап айланамчы. Өзгөчө ат керек болот да. Эркектердин дарысы. Жок, иммунитети. Ошол да, дары да. Мен дарысы деп койдум, сиздин вариант кандай? Келиңиз андан. Эркектердин деген жаманыраак болуп калат экен. Биздин хитрость болуп калат экен. Мырзалардын дарысы деп коелу, Келиңиз андан мырзалардын дарысы деп коелу. Биз экөөбүздүн ойлоп тапканыбыз боюнча ошол болсун, бирок негизги атын мужской каприз. Потому что бул тамактын да өзүнүн баягы элдер келип менюдан сураганда аты бузулуп кетпесин. Ооба, сөздөрдөн көрүп алып. Анан айтып кетичү нерсе, биздин башкы демирчибиз Байказанын чайханасы, урматтуу көрөрмандар, кимде-ким жакындарды, шеринени, досторду конок кылам десеңиз, дал ушул чайханага келсеңиздер болот. Анан дагы ушул жасай турган салат дагы дал ошолордун менюсунда бар. Анда баштайлы, эмнелер керек болот? Келиңиз, азыр бул столдун үстүндө көрүнүп тургандай эле. Бул эртерээк бышырып алганбыз, анткени себеби азыр убакыт жетпей калат. Этти, омлет, жумуртка, анан огурцы, ушундай чөптөр менен азыр чоң кооздоп жасайбыз. Жана татымына жараша туз, перец, туз, перец, ушундай. Чесночный соус. Алгач эле эмнеден баштайсыз? Келиңиз. Огурцудан баштайбыз. Сиз баягы үй кожойкеси болгонго көбүрөөк билсеңиз керек. Чоңураак жазайын, Эмне чоңураак? Конокко келип атпайсызбы? Чоңураак огурцун мен турайын. Бул таштандыларды бияка таштай берели. Огурцун ортосунан бөлүп алабыз. Анан ушул боюнча эле жукарак кылып туруп алабыз. Үйдөн апаңыз көбүнчө кандай тамактарды жасачу эле кичинекей чагыңызда? Мамамдын эң жакшы тамагы, биз жакшы көрүп жеген тамагыбыз карын болот го, койдун. Ошонун ичине дымдама кылып бышырчу. Карынын ичинеби? Ичине жанагындай эле сөөктөрү менен эттерди, анан кийин картошка, ичине перец бардыгын кошуп туруп эле, ошо дымдаманын ичин түйүп, бышырып койчу, аябай вкусно болот. Азыр деле ушуну айылга баратканда, мама, баягы тамагыңызды жасаңызчы. Айылга бат-баттан барып турасызбы? Негизи ай сайын, 2 ай сайын барып турчумун. Азыр последний 1 жылдан бери бара элекмин. Чыккан кыз чийден сырткары деп коет эмеспи? Ошондуктан көп деле баргың келбей калат болуш керек. Өзүң менен өзүң болгондон кийин. Жок, андай эмес. Баргым келет, мен сагынам, баргым келет. Просто бияктагы ар кандай убактыларыма, жумуштарыма жараша чыгып барганга убакыт болбойт. Биз билген Салтанат Шекенова ырдагандан башка дагы эмне жумуш менен алектенип атат азыркы учурда? Учурда эми ал көп эле берүүлөрдү айтып ийдим окшойт. Бизнес. Үй салып, стройка кылат. Үй салып атасызбы? Ошо мен көп занят болуп атам, мен ал сала берейин. Окей, бүттү. Сиз аябай колуңуздан батыраак келет экен. Сиз экөөбүз сүйлөшкөнчө жай турайлы десем болбой эле. Батыраак тура койдуңуз дейсизби? Ал эми эт болсо, бул болсо үйдүн тили, азыр мындай кыйгач кесип алып атымбы? Мында сизге кесип берем азыр. Мына болсо кыйгач кесип алабыз дагы. Ушу формада кесебиз. Жалпак кылып, огурцунун формасын кандай ичке кессек, мында ошондой кылып кесебиз. Ушул тил кесип атпайсызбы? Анан көпчүлүк эле айтышат да баягы үйдө уш талаш чыгат эмеспи? Үй бүлөлөрдөчү. Аны аялдын тилинин узундугунан чыгат депчи. Аял тилинен табат деп коет. Ал тилди узарткан эркектердин дагы бир жардамы бар болуш керек да. Алар тиш болот дейсизби? Жөн узарбайт болуш керек да. Ошо аялдын кыжырына тийгени үчүн аял айтышып кыйкырып атып, анан байкуш үйүндө бала чакасы менен отурса, анан
күйөөсү келип алып аргасын айтса узарса керек да. Балким бир эле ачакей тили 3 ачакей болуп же 6 ачакейге чейин кетсе керек деп. Сиздики да ушундай учурлар болду эле учурунда? Меники вообще мен чынын айтсам тилим вообще жок болчу да. Чын сүйлөөчү эмесмин да. Ким пайда кылды анан? Бул деген баягы жашоо тарбиялап коет экен да. Конечно, мурда турмуш жолум болгон, бирок анда тилим жок болчу. Сиздер көрсө деле аябай бул кантип ушинтип сүйлөп калды деп айтат болуш керек. Кийин эле ушу шоу чөйрөгө аралашып, кичине жүрүп калгандан баштап кичине тилим чыкты. Демек, шоу чөйрөсүндө ушул тили узундук деле жакшы эле пайда берет окшойт да? Жок, бул баягы эл менен көп общение кыласың, ошондон да чыгат да. Жалаң эле эркектер жамандабайлычы, сабак жасап. Эркектердей болобу деп. Андан кийин азыр бул амулет. Амулетти кантип жасайбыз? Муну деген жумуртка анан май менен жасайбыз. Экини сиз алыңыз. Мен экини алам. Бул амулетти азыр биз мындай жайып алабыз. Аябай сонун бышырыпсыз, Мен колуман баардыгы келет. Элдер ойлойт мен эчтеке жасай албайт деп. Муну мындай баягы эттин формасы болбодубу? Ошол сыяктуу эле кылабыз дагы жумуртканы. Борсок кескен сыяктуу кылып кессеңиз да болот, элестет. Акыркы жолу качан борсок кестиңиз? Мен борсокту чынын айтсам, уже 2 жыл болуп кетти окшойт. Мен эсли повар болгондо аябай кыйын повар болгону кичине баягы учурда үйдө кичине неме болуп калып, көп тамак жаза албай, мындай жалгыз болгонгочу. Мынакей Салтанчы азыр айтып атпайсызбы? Сиз экини молодецсиз. Сиздик элиң жакшы эле үй кожойкеси болот окшойт деп ойлоп коюн. Бирден аябай тщательно мындай көргөзөйүн деп атсам, сиз акылдуулук кылып, кандай жерге келин болот экен деп ойлойм. Ооба, буйруса. Анан Салтанчы мынакей, ушул тамактарды жасап жүрүп, анан кээде баягы тажап кеткен учурда жалаң буйрутма менен тамактанып калган учурлар көп эле болобу? Көбүнчөсүн буйрутма менен, анан лично чыгып алып, атайын барып, эме тамак ичип келген убактыларым көп болот да. Анткени баягы үйдө отуруп алып жалгыз эле бирдеме жей бергендин ордунда чыгып, менин айланамда эмелер көп, ресторан, кафелер. Чыгып тамак жеп келем, анан баягы жакшы көргөн эмем дагы бар. Тамактарым бар, аларды болсо заказ кылып жейм. Мынакей буйруса 2022 келди, буга чейин бир аз эс алуу, андан сырткары үй куруп атыпсыз, Анын чыгармачылыкка билектирөө киришейин деген ой барбы? Быйылкы жылы ооба ушундай ой болуп атат. Негизи өткөн жылы оюм уже мен эс алып, башка иштер менен алаксып кеткенден мынтип ойлогон болчумун да. Мындай токтотуп койгом да, абсолютно өзүм душамдачы. А быйыл болсо уже кой ушундай киришейин кайра дегендиктен интервьюларга да келип баштадым. Ортодо кичине токтоткон болчумун. Баягы чыгармачыл адам тойдо жүрүп, сахнада жүрүп, анан бир эле маалда токтотуп койсом деп башкача болот бекен? Жок, менде мындай ооба, мындай болот экен да, баягы үйдө жок ырдабайм деп такыр мынтип таштап койгонум менен баары тузу оор окшойт да сахнанычы, кайра тартат экен да өзүнө. А мен ушунда түшүндүм да, баягы улуумундагы ырчы эже агайларыбызды көрүп, ушун үчүн кайра эле сахнага келе берет турбайбы деген ой мага эми келди да. Азыркы учурда чыгармачылыкта аябай жаштардын саны аябай өсүп атат да. Сиз пауза кылып токтоп калгандан кийин алар алдыны көздөй озуп кетпейби деп корккон жоксузбу? Жок, кандай коркунуч жок. Бул деген ар бир адамдын өзүнүн табити болот, өзүнүн үнү болот, өзүнүн көрүүчүлөрү болот дегендейчи. Анан жаштар чыгып келатат, жаштарыбыз мен колдойм да. Кээ бирөө ай деп жаман көрүшөт го, мен колдойм. Баягы Корей улуттарыныкын көбүрөөк туурап атышат, бирок неге туурабасын? Алар да чыгармачылыктан изденип, ошол нерселерди тандап көрүп атат да. Алар дагы менин оюмча барып өзүнүн ордун табат деген.
Мисалы үчүн буюрса чыгармачылыкка киришем деп атасыз, анан эми баягы мурдагы Салтанат Шекенова эмес, мындай башкача бир жаңылык менен сиз өзүңүз айткандай эле өзүм турушум эле хайп дегендей болупчу. Ушул ырдаганыңыз да өзгөчө. Негизи эле мындай өзгөчө бир образ менен чыгайын деген пландар барбы? Антип деле пландаган жокмун, бирок убакыт көргөзөт да. Если мен андай план болгон күндө да мен азыр айтпайт болчумун, потому что азыр илип жулуп кетме же туурап кетме адамдар толтура болуп кеткенин байкадым. Ушундай нерсе болсо керек. Акырын эле тынч өзүң жолуң менен кете берген жакшы. Мен айтпай турайын да. Макул. Анда буюрса жакшы ырларды күтөбүз. Азыр биз салатыбызды уланталы, Мына салатыбыз жарымдап калдык, уже даяр болоюн деп калды. Азыр чесночный соусту бул жакка аралаштырабыз. Албетте азыр биздин колубузда таза перчатки бар экенин көрүп турасыз. Биз муну кол менен аралаштырабыз. Негизи тамакты үйдөн деле помидор, огурец менен талтыр салат жасасаң, кол менен аралаштырсаң, бир даамы башкача болот да. Ооба. Ошол сыяктуу эле муну жакшылап кол менен аралаштырып алабыз. Мындан кийин болсо салаттын үстүнө майонез кошуп коебуз. Жакындарга өзгөчө маанай тартуулап, сый көрсөткүңүз келеби? Анда даамдуу тамак аштын, жагымдуу атмосферанын ордосу болгон Байгазан Ресто чайканасы сизге бул мүмкүнчүлүктү тартуулайт. Ташкордо козу гриль, сый кабырга, лобстер, кабырга плов, стейктин 10дон ашык түрлөрү жана башка чүйгүн тамактар күтөт. Дарегибиз Касмалы Байалинов 131. Байланыш телефону 0505 88 44 88. Даамдуу тамактардын ордосу Байгазан. Алмаштырдык, азыр болсо майонез кошобуз, 2 кашык кошом. Мындан көп болсо болбой калат таамы. Майонезди кошуп, андан соң буга туз, анан перец кошуп алабыз. Тузду болсо баягы Кытайлардын немесинде мынтип кошсоңор аябай даамдуу болот деп эле козо берем, бирок мына өзүңүздүн табитиңизге жараша эле тузду канча жейсиз, ошого жараша салсаңыз болот. Анан конокторго болсо эми тандап койсок болот. Тоже черный перец бул ден соолукка аябай жакшы экенин баарыбыз билесиз. Ооба. Көп тамактарга кошуп койсо да болот, бирок биздин салатка аябай керектүү. Жакшы. Азыр муну болсо аралаштырып алабыз. Мен көрүүчүлөрдүн көбү талашат да, сен тамак жасайсың, жасабайсың деп урушуп кетишет да. Аларга жооп болот окшойт, Жооп болот. Кээ бирөө жасайт деп урушат, кээ бирөө жасай албайт деп урушат. Мына дагы бир эме болду окшойт, ушул. Ооба. Көрүүчүлөр. Далилдөө болду Азыр тарелкага салып турам, чоң көргөзөлүк. Азыр болсо биз тарелкага салып, анан даярдап алалы. Келебиз. Мындай листьяларды алабыз. Бул ушунча бадырайган соомдарын алып туруп, тарелканын четине коздуп алабыз да, салатты ортого салабыз. Аябай берекелүү көп болуптур, Мен негизи ушундай берекелүү жасаган жакшы көрөм тамактарды. Кээ бир конокко барсаң жетпей калат го, ошол аябай мен жаман болом да, эгер мен үйүмө бирөөлөр конокко келип тамак жетпей калса, мага неудобно болот да, ошон үчүн жасаганга жараша көп-көптөн жасап салган жакшы. Азыр болсо салатыбызды коздойбуз. Үстүнө мындай күнжүттөн сээп коебуз. Бул даамы дагы жакшы болот, анан кооздукка дагы жакшы. Анын үстүнө эле ушундай кириешке коздоп коебуз. Үй шартында деле жасап алсак болот, Үй шартында болот. Коноктосоңуз эмкиде ушу салатты жасасаңыз аябай ыраазы болушат. Мынакей салатыбыз даяр болду. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул мужской каприз деп аталат. Байгазан чайканасында бар. Жалпыңыздар келсеңиздер болот. Бүгүн Салтанат Шекенованын колунан дал ушундай сонун салат жаралды. Даамдап көрбөйлү кандай болот экен, Келиңиз. Биздин пилкаларыбыз бул жакта тазалап койгонбуз. Жей берсеңиз. Кана көрөлүчү. Салтанат эжең кандай жасайт экен тамакты элдерге бир түшүндүрүп жеткизе айтып койчу. Ой, мен сонун жасайм деп. Так.
Бисмилля. Көрдүңөр сонун. Баягы элдер айтат го. Өзүң жасаган тамактын даамы сезилбейт депчи. Сизге кандай болду? Же жакпай калдымы? Эмоцияңыз жокко? Сонун болуптур. Мунун аябай даамы сонун болуп каткан. Мен аябай сездим да, өзүмө жакты. Негедир? Жана Билбейм, же өзүмдү көп мактаймбы, же өзүмө жакты. өзүңүздү көп мактагандардын катарында уктайсызбы же? Адам өзүн макташ керекпи негеде? Өзүн макташ керек. Азыркы заманда сен өзүңдү мактабасаң, сени эч ким мактабайт. Сен өзүңдү көтөрмөлөбөсөң, сени эч ким көтөрмөлөбөйт. Ошон үчүн адам өзүнүн баркын биринчи билип, өзүн даже үйүңө коноктошсоң дагы өзүңдү канчалык сыйласаң, ошол адамдын баардыгы ошончолук сыйлайт. Ошон үчүн мактап да туруш керек. Адам өзүн өзү сүйүш керек дейт го. Сизде да ушул нерсе бар? Мисалы үчүн кээки көрөрмандарыбыздын арасында болуп калышы мүмкүн, өзүнө өзү болгон жок. Ишеничи жок. Өзүнө өзү Ишене албайт. Өзүнө болгон баягы комплекстери көп, айымдар көбүнчө болот. Эми бул аш жасалмак, же көзүм мындай, же оозум мындай дегендерчи. Ошолорго кандай кеңеш берет элеңиз? Адам өзүн өзүн сүйүш үчүн эмне кылыш керек? Баягы Алла Таала жаратканда адамды эле эмес, даже үйдөгү ит деле айтып коеюн. Ошонун баардыгын өзүнө жарашкандай кылыптыр жаратып койгон да. Ошон үчүн эки колуң, эки бутуң, эки көзүң көрүп турган кезде эчтеке наразы болбошуң керек дейм да. Наоборот, Кудайга шүгүр деп ойгонуп, Кудайга шүгүр деп уктасаң, Аллах ыраазы болот. Мисалы үчүн мынакей азыр тамакты сонун эле жасайт экенсиз. Сулуулук десе сулуулук бар, баардык жак келишкен. Эмне анан күйө албайт да койсо. Ошо эмне үчүн анан турмушка чыкпай жүрөсүз? Эми өзү салатты көрүп алып анан женихтер чыкса керек деп тамаша. Турмушка мен мурда чыгып турмуш жолун көрүп койгом. Анан учурда эки балам бар, анан мен жашоону көргөм да. Эми ошо балдарым андай болбой, мындай бактылуу жашап, ошо балдарымдын бактысы үчүн жашайм бул жашоодо. Балдарым үчүн жашайм. Көпчүлүк айтып коет го, балаң үйлөнөт, кызың турмушка чыгат, бирок дейин бартайганда жаныңда бирөө болуш керек депчи. Убакыт өткөн сайын кээде ойлонуп коет экенсиң. Быйыл эле ойлонуп атам азыркы учурда анан. Бирок эгерде сен ошол бир адамдан бактылуу боло албасаң, күйөө экен деп эле кете бергенден корком да. Ошон үчүн эгерде тие турган болсоң, жет өлчө, анан бир кесишиң керек экен. Эсле турмуш жолун билбейм, ойлоп көрсөм, балдарыма кыйын болуп калабы деп ойлойм да. Ошон үчүн азырынча жашап туралычы, баардыгын убакыт саат өзү көргөзөт деп ойлойм. Жашы. Көпчүлүк азыркы учурда сиздин көрөрмандарыңыз дагы көрүп жаткан учуру. Анан аларга жакшы бир каалоо тилектерди, анан 8 март келе жатпайбы? Куттуктай кетели. Ооба. Сиздерге биринчиден чоң рахмат Солон медиага. Ушинтип баягы көпүрө болуп, көп адамдар менен көрүштүрүп, байланыштырып атканыңыздарга. Ал эми баардык кыргыз элиндеги айымдарды, энелерди, сизди, баардык аял затын келе жаткан 8 март майрамы менен куттуктаймын. Ар дайым баардыгыңыздар бактылуу болуңуздар, эч ким оорубасын, аялдык бакытты каалайм. Үй бүлөңүздөрдө тынчтык болсун, күйөөгө телектер болсо тийип бага ачылсын, балалуу болушсын. Сиздин да буюрса тоюңузга баралы быйыл, ошо баардык жакшылыктарды каалайм. Сизге дагы чоң рахмат, дал ушундай алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Буюрса, жалаң жаңы чыгармаларды күтөбүз. Чыгармачылык жактан көптөгөн бийиктиктерге жете бериңиз дейли. Ал эми Соло ТВ каналы сиздерге жагымдуу маанай тартуулайт. Дагы да болсо сонун коноктор менен маектешүүнү улантат. Ал эми биздин башка демөөрчү бул албетте Байказан чайханасы. Баарыңыздарга эшиги ачык. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар дейли. Ал эми салат жаккан болсо анда сонун комментарий